Мындан 2 ай мурун Нарын областынын тургуну Өпөлүк Асманбетованын уулу Сыргак Абдылдаев катуу ооруп, Бишкек шаарындагы номер 1 шаардык клиникалык ооруканасына түшкөн. Сыргак Абдылдаев тез аранын ичинде каны алмаштырыш керек болуп, бирок акча каражаты жок болгон. Муну уккан Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун жааматы тез аранын ичинде жакындан жардам көрсөткөн. Ал эми азыр болсо ооруканадан чыгуу алдында турат. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүнкү күнү Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду өз ишин улантууда. Ошол бир жакшылыкка себепчи болуп калсак деген ой тилектер, ушул аракеттер, ушу жакшылык кылып калсак деген эле аракет. Бүгүнкү күнү канчадан бери бир тууганыбыз больницада өтө кыйын акыбалда болгондуктан, өткөндө мына Азамат Байматов бир сере маалымат берип кеткен. Кан куюуга акча таппай, ушул ордунан кыймылдай албай өтө оор акыбалда жаткан болчу. Мына биз азыр ФЧК больницасында турабыз, буюрса. Ошол мекендешибиз бүгүнкү күнү ошого бир аз себепчи болуп калып, Азамат Байматов ошо акчасын алып келип берип, төлөп, кан куйдуруп, дары-дармектерин алып берип, ушундай колдон келген сиздердин кошкон салымыңыздар менен биз көпүрө болуп, ушул жакшылыкка себепчи болуп калып, ошол бала айыгып, азыр бүгүнкү күнү больницадан чыгып аткан кези, ошону биз чыгаруу алдында турабыз. Сыргак Абдылдаев 2 ай ооруканада жатып, дарыланып, азыр доктурлардын айтымы боюнча сакайып калды. Бүгүн энеси менен уулунун көзүнөн сүйүнүчтүн жашы тегененип жаткан кези. Мына урматтуу бир туугандар, биз Сыргак бир тууганыбыз мына азыр сүйүнүч алдында турат. Негизи бул больницага баса албай келген. Биз келген убакытта дагы бир орунда жаткан болчу. Ушул апабыз байланышып, кан куйганга акча таппай атабыз дегенден Азамат келип, канга акчасын берип, дарыларына акчасын берип, албетте бул апа, бунун баардыгы биз кылган эмеспиз муну. Ушу алыста жүргөн, мына өзүбүздүн элибизде жүргөн ушундай бир кайрымдуу мекендештерибиздин колдоосу менен болуп аткан иш-чаралар булар. Мына бүгүнкү күнү сиз азыр кубанып, мына балаңыз экөөңүз жетелешип, больницадан чыгып кетип атканыңыздарга биз деле өтө кубанычтабыз. Ошого бир жакшы ой тилегиңизди, жакшы батаңызды берип койсоңуз жана бир туугандарыбызга. Эми урматтуу ушу мекендештерибиз, алыста жүргөн бир туугандарыбыз, ушул сиздерге чоң рахмат. Ana men негизи эң биринчи ушу Кудачамдан акча сурадым, ушу уулума кан таппай аткан кезде. Анан бул Азаматты ошо Кудачам жиберди эң биринчи. Анан ошо келип ошо кан таппай аткан оор акыбалда болду. Анан ошо акчага кан таштап кетти Азамат. Аны куйдургандан кийин андан кийин келип дагы дары-дармектерибиздин акчасын төлөп берди, дагы бир жолу канга акча берди. Андан кийин дагы ушул жерден бир врач ошо ал дагы кан куюп берди, баша 5 жолу кан куюлду. Анан буюрса ошо Азаматтын мындан эң биринчи ушу себепчи кылган Азаматтууна рахмат айтам. Ушу Азаматтай адамдар, ушундай балдар, акимиятыбыз, өкмөттөрүбүз деле ушу Азаматтай болуп кайрымдуулукту жасап, кайрымдуу иш кылса жакшы болмок. Мисалы мендей апалар толтурат. Балдары ооруган, ушундай жетишпеген, өз жашын төккөн апалар көп эле. Анан бул Азаматтай болуп кол сунуп жардамга келген мындай кайрымдуу адамдар аз болуп атат да. Анан ушу элдерди дагы, бир туугандарды дагы ушу кайрымдуулукка чакырып кетип элем. Ушу Азаматка сиздердей болуп, кол сунуп, кайрымдуу болуп бергенге. Анан бул жерден мен ушу Азаматка эң биринчиден рахмат. Анан врачыбыз Сабыров Азизбек Талайбековичке дагы ушу мына өлүм менен өлүмдүн ортосунда алып чыгып, ушуга чейин аябай жакшы дарылап карап берди. Ушул врачыбызга да чоң ыраазычылыгымды билдире кетейин. Өзүмө келип кичине сакайып больницадан чыгып бараткам. Мага көмөк көргөзгөн бардык замандаш туугандарга, ушул врачтарга баарына ыраазычылык билдирем. Мамлекетибиздин өнүп өнүгүүшү элибиздин бири-бирине кайдыгер карабай, жөлөк таяк болуудан башталат. Себеби байыртадан ата-бабаларыбыз ынтымакты бекемдеп, бири-бирин талаада таштабагандыктан ушул күндө Кыргыз деген атыбыз бийик аталып келет. Андыктан кайдыгер карабастан жардамга муктаж болгон ар бир кыргызга жардам сунуп, жараткан Кудайга жаккан ишти акылыбыз жетип, күчүбүз келип турганда кылып калалы. Кыргызстандын ичинен 0741 41 41 номерине эл сом аркылуу жана Сбербанк аркылуу жардам берсеңиз болот.
Сиздер берген аманаттар так жана туура дарегине жетет.